Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Ош шаарынын, Ош областынын жашоочулары жана мыймандары. Бир сутка аралыгында Ош областында жана Ош шаарында негизинен коомдук саясий кырдаал туруктуу. Комендатуранын жана райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн көзөмөлүндө ал эми коменданттык саатты бузган, режимди бузгандык үчүн 9 жаран райондук ички иштер бөлүмдөрүнө жана комендатураларга алып келинип, түшүндүрүү иштерин дагы бир ирет жүргүзүп, айрымдарына протоколдор түзүлүп, азыр айрымдарын үйлөрүнө кое берилди. Негизинен олуттуу бир өзгөчө оор кылмыштар катталган жок. Коомдук саясий кырдаал комендатуранын көзөмөлүндө негизинен туруктуу. Рахмат. Анда биздин WhatsApp номерлерге, ошондой эле социалдык баракчабызга келген суроолорду четинен узаталы. Биринчи суроо бул: саламатсызбы, биз Ошто турабыз. Сиңдим ооруканага жатып калып, тамак аш ташыйлы десек, запытныйдан блокпосттон өтө албай жатабыз. Ооруканада да тамак берилбей жатат экен кечкисин. Иним УУДда кече 4 саат күтүп пропуск ала албаптыр. Кандай кылсак болот дейт. Түшүнүү менен мамиле кылайлы, урматтуу жаран. Бүгүнкү күндө тамак аш берүү тетрисинче күчөтүлгөн. Райондук, областтык ооруканаларда тамак берилбей калат дегенине толук кошулбаймын. Ал эми пропуск берилбей калганына кошулам. Анткени пропуск ар бир келген жаранга эле бериле бербейт. Пропуск ошондуктан чектөө бул, карантинде чектөө болуп турат. Ал эми түшүнөм, карындаш сиңдиңиз ооруп атыптыр. Жакшы болуп кетет, доктурлардын көзөмөлүндө болсо бул кооптонбой эле койсоңуз болот. Рахмат. Кийинки суроо: саламатсызбы? Ошто батирде жашайм, 2 балам менен. Өзүм Каракулдадан болом. Үйгө кантип кетсем болот дейт. Урматтуу жаран, ушу күнгө чейин коменданттык саат 25-ден бери иштеп келет. Өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал. Ушу күнгө чейин ошол жерде отурупсуз, дагы деле ошол ордуңузда отуруп туруңуз деп сунуштамакмын. Азыркы күндө ошол контактты азайтыш максатта айрым жарандар түшүнүп, квартирант болсо квартирада, башка бир туугандарындык болсо туугандарында коопсуз жерлерде жашап атат. Ал эми бул суроонун түбүндө бир маселе туулушу мүмкүн. Айрымдары квартирант болуп кирип, ээлери чык деп ушундай да мезгил болушу мүмкүн. Бирок ээлерин айтышыбыз керек. Биз суранам, мен комендант катары дагы, мындай атуул катары дагы сиздер да жарандык атуулдууларыңыздарды бүгүн оор мезгилдерде аны талап кылбай, чык дебей кое турсаңыздар. Сиз өзүңүздү ошол адамдын ордуна коюп көрсөңүз, азыр оор мындай сыноо мезгилде сабыр кылып кое туруңуз квартплатаңызды. Ушуну айтмакмын менчи. Айрымдар ушундай суроо жаралып калышы мүмкүн. Ордунда отурса жакшы болмок. Рахмат. Жеңишбек Элбаев деген дагы жаран ушундай эле суроо менен кайрылтат. Мен Айдеркен шаарынын ата-энеми 14 мартта көргөнү келгем. Ошто 1 жашар кызым калган, кантип бара алам дейт. Ошол күнүгө эле ушул суроолорду эми жарандар айрым мындай кырдаал болот деп күткөн эмес да. Бирок эскертип айтылган буга чейин. Туугандарыңыздын үйүндө болсо, кызыңыз ошол жерде отура турсун, туура түшүнүңүз. Рахмат. Ассаламу алейкум. Мен сиздерге ынтымак айыл өкмөтүнүн арык бою айылынан жазып жатам. Мага Москвадан акча которуп, аны ала элек болчумун. Ошону кантип алам? 1 айда кайра артка кетип калат деп уктум. 12 мартта которгон посттордон кантип өтсөм болот дейт. Жалпы эле жарандар бүгүн банктардан өзүнүн айлыктарын, маяналарын, пенсияларын, ана мындай котормолорду тоскоолдук салып атат. Болгон эле ошол карантиндик режим сактап, 1,5-2 метр дезинфекция кылынат мамлекеттик органдар тарабынан. Алып атышат. Эми мурда күнү иштебей калышы мүмкүн, анткени банктар менен сүйлөшкөнүбүздө алар айтты, жерде алысыраак жерлерде заправка кыла албай калдык акча менен. Ошондуктан бүгүн тоскоолдуксуз эле алыш керек. Ал эми мындай чоң сумма
ала турган маселе болуп ошо жеринде банкта акча жетишсиз болсо, анда маалымат борборуна чыкса, биз ошо жергиликтүү комендатурага чыгабыз, жардам беребиз, алып аласыз. Рахмат. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен Бишкек шаарынан жазып жатам. Мен жолдошум 2-группадагы майып. Ал ошол документтерин узартуу максатында Ноокат шаарына учуп кеткен болчу. Жолдун тосулганына байланыштуу чыга албай калды. Жанында 2 жашка толо элек балам да бар болчу. Бул жакта бир кызым менен жалгызбыз дейт. Бул деле ушундай эле суроо болуп атат. Анан жолдошуңуз урматтуу жаран ооруйт деп айтып атасыз, 2-группада инвалидтер. Ошол жерде мындай жол азабын тартпай, ошол тууган уругуңуздарда отура турса, бир аз калды, сабыр кылып чыдап туруңуздар. Ал өзүнө кичине оор болушу мүмкүн, кайрадан Бишкекке жетиш. Ал эми баягы бир комиссиядан өткөнү келсе керек, анын кичине чыдай турса, 10-15 күндөн кийин аны өтө берет комиссияда. Ассаламу алейкум. Анар киши чарчасы курчоодо болгондуктан жашоочулар унга бара албай жатышат. Эмне кылабыз, кимге кайрылабыз дейт. Ушундай эле суроо азыр берилип атат. Кошумча ХБК Кичи районунда азык-түлүк дүкөнүнө да чыгарбай жатат. Муну кандай түшүнсөк болот деп. Эки суроо окшош эле берилип атат. Ооба, биз байкап атабыз. Бул маалымат борборуна ушундай маалымат суроолор көп келип атат. Азык-түлүк боюнча тоскоолдуксуз болуш керек болчу. Ал жерде атайын мындай системный түзүлгөн, азык-түлүктө ошто продовольство түгөнүп калбаш үчүн. Бул маселе боюнча биз ушул маалымат борборуна түшкөн жарандар жана ошол региондор боюнча биз азыр мэриянын өкүлчүлүгүнө шаарда болсо айтабыз, сунуштама беребиз, эмне кылыш керек. Ушул барып, кабар алып, жолугушууга жөнгө салышка аракет кылабыз бүгүн эле бул маселени. Рахмат. Мен облустук төрөт үйүндө акушерка болуп иштейм. 18 мартта акысыга келгем. 1 апрелге чейин жол сурап, апам ооруп жаткандыктан. Эми ЧС жана ЧП кирип, таксилер токтоп калды, жалообаттан ошко киргизбей жатыптыр. Блокпосттордон кантип мен жумушума бара алам дейт өтүп. Ал оңой эле, блокпосттордо бүгүнкү күндө мындай тоскоолдук жок. Бул эжекебиз өзү бүгүн именно ошо медицина кызматкерлери мындай муктаж болуп атат. Тезирээк келиш керек. А келиш үчүн ошол врач деген справкасы паспорт менен келе берет. Маселе жок. Врачтарды бир жерде токтотуу деген такыр маселе жок. Жумушуна келиш керек. Тескерисинче тезирээк келиш керек экен. Рахмат. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум, урматтуу Малик Абсаматович. Алай району менен чектешкен Тажикстандын Мургап районунан Ош шаарына келип, өзгөчө абалга байланыштуу үйлөрүнө кайта албай калышкан жарандардын кээ бири зарыл жумуштары барларын Ош шаарынан Алай району аркылуу Бордөбө өткөрмө постунан өткөрүп жиберүүгө мүмкүнчүлүк болобу? Эгер болсо, кимге, кайсы номер аркылуу кайрылабыз дейт. Сиздерге рахмат, күн түндө элдеп иштеп жатасыздар деп ыраазычылык билдириптир. Bunday маселе туулган бир 3-4 күн мурун. Кыргызстандын аймагында мигрант болуп жүргөн Тажик Республикасынын жарандары чогулуп, 30дан ашуун жарандарын МИД кызматкерлери менен мындай өткөзүш маселеси туулду. Тажик Республикасы да өздөрү кабыл алды жарандарын. Тоскоолдуксуз 1 сутка карап бердик, бир вагон таап. Бул учурда мен ошол Тажикстан Республикасынын жарандарын санын билбей турам. 1-2 кишиге мындай мамлекетте ачык айтканда ошол жерлерде суранат да, карап тургула изоляция кылып. Мына көп санда болсо бир жерде отурукташтырбай, шарты жогорак болсо, биз МИДке кайрылышыбыз керек, жардам сурап. Бул мындай индивидуальный суроо окшойт. Бул ошон үчүн маалымат борборуна толук маалымат беришсе жакшы болмок. Рахмат. Кийинки суроо Осо Дали компаниясынан берилип жатат. Биз Ош шаарында жана Ош облусунда азык-түлүк жеткирип эл тейлейбиз, бирок биздин принциптерибиз бир аз башкача. Биз бир күн алдын ала биздин агенттер заявкаларды чогултат, эртеси жеткизип берет дейт. Ага байланыштуу биз сода өкүлдөрүбүз менен заявканы чогултууда мындай байланыш болбой жатат, анткени заявкага баратабыз десек посттон өткүзбөй жатат. Бул маселени кантип чечип берсеңиздер болот? Бизге кат
менен сиздерге кайрылганбыз. Катта кайра эле бизге пропуск берилбейт. 29 марттагы номер 6Б буйруктун негизинде иштесе болот деп кайтарып жибериптир. Бирок биз аларды көчүрүп копияласын ар бир кызматкерге менен посттон өтө албай атат. Аны менен деле дейт. Бул ооба маселе туулуп атат. Ошол постто биздин буйрук чыккан 29-да 30-да чыккан 6Б деген буйрук жокко чыгарылды бүгүнкү күндө. Жаңыдан бүгүнкү күндүн кырдаалына жараша буйрук чыгардык. Ал эми урматтуу ишкерлерге дагы бир жолу айтайын, тоскоолдуксуз. Болгону сиздер мындай бир программаны толук түшүнүңүздөр да, бүгүн мындай возможность түзүлүп турат. Балким дүкөндөргө силер бир өзүңөрдүн өндүрүшүңөрдү, товарларыңарды тапшыра турган болсоңор, обязательно ар бирине барып сиздин дүкөнүңүзгө эмне керек биз алып келип беребиз эмес, балким телефондон сүйлөшсө болчудай. WhatsApp аркылуу бизге могу товарлар жок болуп атат деп. Ал эми ошо товарларды баардык дүкөндөргө айлана турган болсоңор, бир машина 2 автоунаа, 3 автоунаа боло турган болсо, тоскоолдуксуз беребиз. Пропуск керек болсо, пропускта беребиз. Ал эми ишкерлердин саны көп болсо, ошондуктан бир аз чектөө болуп атат. Калкка бүгүн, эл журтка бүгүн азык-түлүк алып келе турган жаран, атуул ишкерлерге биз кол сунабыз. Тоскоолдук жаратпайбыз. Бүт бердеги иштеп аткан мамлекеттик укук коргоо органдарында биз ушундай тапшырма берип атабыз. Ал эми бул ишкерде ушу товарлары күйүп, жетпей аткан болсо, маалымат борборуна чалсын, биз да бир мындай корректировать этип көрөлү бул маселеничи. Бирок желательно ушу WhatsApp аркылуу, телефон аркылуу заказ алса жакшы болмок дүкөндөргө. Рахмат. Кийинки суроо бул билим берүү багытына байланыштуу экен. Эки биздин жараныбыз кайрылып атат. Бирөөсү Мадыда чоң атасыныкында, бирөөсү Гүлчөдө чоң атасыныкында экен. 8 апрелге чейин Ошко алып келишибиз керек, онлайн сабактары башталат. Кантип алып келебиз дейт. 8 апрелге чейин деп мындай числону толук жазып коюптур урматтуу жараныбыз. Мен айтмакмын, 15-не чейин мектепте окуу болбойт. Андай буйрук келе элек, бизде маалымат жок. Ал эми балдарыңар чоң аталарыныкында жүрө берсин да. Чоң аталарын кубандырып, шаарга келип, бул Калбада, жерде кичине бир чектөө да болуп калат балдарга. Ошо чоң аталарыныкында таза шарты бар экен жүрүп турса. Ал эми мектептерде, окуу жайларда, жогорку окуу жайларда дегеле окуу процесси баштала турган болсо, анда бул тоскоолдуксуз биз камсыздап бере алабыз жерлерде. Рахмат. Мен өзүм дарыгермин, шаарга көрүнүшүм керек эле, гепатит менен ооруйм. Шаарга кантип кире алам айылдан дейт. Бул жерде да маселе болушу мүмкүн эмес. Ар бир пост, ар бир укук коргоо органынын аскер кызматкерлери билет. Эгерде жаран жерлеринде ооруп, ошол райондук больницалардан багыттама алып, направление деп коет. Областтык же бул жерде жеке частный больницаларга келип көрүнүп, бойлой мындай профессионалдык деңгээли же аппаратуралар жетише турган Ошко келе турган болсо, бул жерде тоскоолдуксуз постко паспортун көрсөтүш керек, ошол направлениени көрсөтүш керек, өтө берет. Маселе жок. Рахмат. Саламатсызбы? Менин балам карантинде жатат эле. Бүгүн 14 күн болуп, жооп берди врачтар. Ноокаттын жашоочусу болом. Ага баламды ноокатка алып кире албай жатам дейт. Бул маселени биз санитардык жана медицина кызматкерлери менен тактайлы. Анткени Кудайга шүгүр, айрым райондук больницаларда, обсервацияларда мына экспресс тесттен кийин убактысы өтүп 14 күн, 15 күндөн кийин айрымдары чыгып атат. Биз ушуну тактайлы, тактап туруп жооп берсек, анткени ошол обсервациядан чыкты. Анан кандай мындай бир нормада алып жүрүш керек өзүн. Жакшы болуп чыкты да, таза чыкты. Анан кайерге барып уланта бериш керек жашоосун. Ушулардын баарын тактасак биз. Анан жооп берсек туура болмок биз медицина кызматкерлерин тактап алып турчу. Рахмат. Кийинки суроо: жакында кызым төрөйт, үйүндө эч ким жок. Төрөсү жанында болушум керек. Кантип өтүп барам? Мен Каракулжа районунда турам. Кызым ошто турат дейт. Эсен аман көз жарып алсын карындашыбыз. Мындай учурда ошол семейный врач деп коет, үй бүлөлүк дарыгер. Ошо менен контакт болуп туруш керек.
Ал эми эгерде жакында боло турган болсо, ошол үй бүлөлүк дарыгер, бул менин жеке оюм, ошо медиктер деле ушундай сунуштама берсе керек. Ошол патология деп коет, ушундай төрөтканаларга жаткыза турса жакшы болмок, абзел болмок, доктурлардын көзөмөлүндө болмок. Эми эжеке сиз келгенде деле ушул процессти жасамаксыз. Доктур чакырып, дарыгер чакырып ошондой болмок. Ошон үчүн ушу дарыгерге кайрылыңыздар. Рахмат. Биз Исанов айыл өкмөтүнүн Жаңы Базар айылынан болобуз. Бизге Орусиядан акча келген, Жаңы Базардагы банктар иштебей жатат. Ноокаттан ала аламбы дейт. Мен эми эле 1 саат эле болду ушул Ноокат районундагы жалпы коомдук саясий кырдаалды бүгүнкү күндө жалпы калк тараптан эмнеге муктаж, кайсы маселеге биз көңүл бурушубуз керек деген суроолор күнүгө ушул жердеги райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен, акимият менен сүйлөшөбүз. Теги эле жергиликтүү бийлик менен бүгүнкү күндө жумуш кандай деңгээлде кетип атат. Ушул маселе да болду. Ноокатта бүгүнкү күндө борборунда 5 банк тынымсыз, тыныгуусуз жумуш алып барып атышат. Маселе болбойт, ар бир жерден алып ала бересиз. Рахмат. Дагы эле өткөнкү суроо келип атат. Бул Алмалыкта жашаган мугалимдер дагы эле айлыгыбызды ала элекпиз дейт. Ош шаарына келиппи? Кантип биз Ош шаарынан айлыгыбызды ала алабыз? Ош шаарына келип, булар банкоматтардан алыш керек, булар Ош шаарына карайт. Маалымат борборуна бүгүн кайрылсын. Мен дагы бир аракет кылып, бул кишилер менен сүйлөшүп жардам беребиз. Дагы деле ал элек болсо, бул туура эмес нерсе. Биз жардам беришибиз керек, милдеттүү түрдө. Ошого чыксын, биз аракет кылып көрөйлү. Рахмат. Айнаш Турдубай кызы деген биздин социалдык тармактын колдонуучусу суроо узатып жатат. Саламатсызбы? Менин каттоом чүйдө, бирок Лейлектеги азык түлүк дүкөнүмө продукты жеткирип беришим керек болуп жатат. Мэрияга кайрылсам, пропуск жазып бербей жатат. Мен өзүм квартирада турам. Акча жок иштейин десем, кандай кылам дейт. Дүкөнгө азык түлүк жеткизип, ошол дүкөндөн жергиликтүү жашоочу калк өзүнө күнүмдүк оокатын сатып алып, мындай тиричиликке керек, анан ошо дүкөнгө сиз барбай калып, анан кийин сиздин баягы договорлоруңуз бар кол койгон айрым чоң дүкөндөрдөн продукту, азык түлүк жеткизе турган маселе болсо, бизге ошо патент деп коет, ушуларды бир далил катары алып келиңиз. Биз азык түлүк жеткизе турган жарандарга жардам беришибиз керек, жеткизип, бул ошол маалымат борборуна чалың, буну дагы биз тактап көрөлү, карындашым. Рахмат. Зымрат Абдылдаева дейт, төрөтканадан чыгарып келүү үчүн кимге кайрылабыз дейт. Төрөтканадан чыгарып келүү үчүн үйүнөбү? Үйүнө, төрөтканадан үйүнө чыгарып келүү үчүн. Мындай учурлар болуп кала турган болсо, туура төрөтканадан ал жерде кармап тура албайт 15-20 күн. Ушу бөбөк жетиш керек болот. Ушундай маселе болсо, маалымат борборуна Ош областынын аймагы болсо, мен эми Ош областы Ош шаарындагы кырдаалга жооп берем. Ушундай кырдаал боло турган болсо, атайын ушу медицина кызматкерлери менен, жанагы спец медицина автоунаасы менен үйүнө жеткизип беришке аракет кылабыз. Оштон картошка, урук жана продукт алып келсек, эмне документ керек? Ар бир айылдын көчөсүндө пост куруп алышкан. Канчалык мыйзамдуу? 2 чакырым жерге барыш үчүн 6 же 7 чакырым жерди айланып өтүп жатабыз. Кара суу шары тосук түшүнөбүз, бирок айылдардагы ар бир көчөнү тосуп алышканы тажатты дейт. Урматтуу жаран, бул жерде бул илдеттен кутулуштун бирден бир принципи бул өзүнө өзү изоляция, самоизоляция деп атат. Ошого жол берип атабыз. Биз азыр бири-бирибизден кайсы мыйзамдуу, кайсы мыйзамсыз деп отуруп, ал туура эмес. Сизге чакырып кетмекмин, сиздей жарандарды дагы айтмакмын. Азырынча мындай сөзсүз түрдө мындай жумуш болуп калса, негизсиз жумуш болсо, сиз дагы самоизоляция болуп үйдө отура туруңуз. Контакт азыраак кылып, азыр Саламаттыкты сактоо министрлиги тараптан жерлерде шектелген оорулар менен такай күнү-түнү тест кылып, мындай оору, соо деп мындай белгилеп кетип атат. Бизге эң алга түшү керек. Баары такталып бүткөндөн кийин билинип калат бизге. Кайсы
жакка көңүл бурсак, кайсы багытка көңүл бурсак. Ошондуктан азыр бүтүбүзгө чектөө, ушуну кичине карманып турсаңыз урматтуу жаран, туура түшүнөт. Рахмат. Медицина кызматкерлеринен дагы суроо болуп жатат. Биздин көпчүлүк медицина кызматкерлери облус аймагынан келгенде посттордон өткөрбөй жатышат. Коменданттын буйругу 29 март күнү чыккан экен. Ошол буйруктун негизинде өткөрүшөбү дейт. Ошол буйрукту, ошон 6Б деген буйрук экен, аны өзгөртүп, буну такай белгилеп кеттик. Медицина кызматкерлеринин көпчүлүгү справкаларын унутуп калып атышат. Ошол справкаларыңарды документ иретинде паспортуңарды жаныңарда алып жүргүлө. Посттон постколдуксуз өткөзөт. Анткени медицина кызматкерлерине бүгүн ар бир оорукчан, ар бир мындай райондук больницалар муктаж болуп атат. Ондой тоскоолдук болушу мүмкүн эмес. Справкаңыз медиксиз өтө бересиз. Буну дагы биз көзөмөлгө дагы алабыз, ушу кайталанбаш үчүн. Рахмат. Биздин Фарида Томуева жана Роза Маткаримова деген социалдык баракчанын колдонуучулары комендатурага, сизге өтө мындай жакшы бир ыраазычылыктарын айтып жатат. Суроолорго так мындай жеңиктүү деңгээлде жооп бергениңиз үчүн рахмат сизге деп. Андан сырткары дагы бир катар сиздердин жүргүзүп жаткан ишиңиздерге ыраазычылык айткан биздин жарандар көп болуп жатат. Дагы бир суроо келип калды. Ибрагим Осмон дейт. Ноокаттан же Чоңалайдан картошка урук алып келишибиз керек. Кеч болуп жатат дыйканчылыкка дейт. Дыйканчылык тала жумуштары бүгүнкү күндө тоскоолдуксуз. Эми аба ырайынын шартына байланыштуу эми аз талалар мындай ылай болсо керек, ыңгайсыз болсо керек. Жер кургап мындай эге турган багыт болгондо бир эмеге чыгыңыз, маалымат борборуна чыгыңыз, биз тактайлы. Берден жеткизип бере турган кылабызбы, ушул тактоо иретинде чыгыңыз. Рахмат. Бизде азырынча бизге бөлүнгөн убакыт аз болгондугуна байланыштуу суроолорду биз токтото туралы. Эртең калган суроолорго дагы жооп алып беребиз. Азыр сиздин жалпы жарандарга, шаар тургундарына кайрылууңуз болсо, же жарыяларыңыз болсо айта кетсеңиз. Мен күндөгүдөй эле урматтуу Ош шаарынын, Ош областынын жашоочулары, бүгүнкү күндө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу балдарыңар бир ата энелеринин үйүндө болсо, биринчи күндөн отурган коопсуз жерлерде отура туруңуздар дагы деле. Чыдаңыздар. Ошону айтмакмын. Ал эми мына укук коргоо органдары жөнүндө айта турган болсом, бүгүнкү күндө атайын күнү түнү иштеген ар бир райондо ыкчам топ иштеп атат. Коменданттык саатты жана мыйзамдарын бузуп, үйдө бала бакыраңардын алдында тынч аман отуруп, ошол жерде элге бир мындай чын ыхластан батаңарды берип тынч отурганын ордуна айрым ошол ыкчам топ райондук ички иштер милицияга алып келип, айрым камераларга киргизип жана дезинфекция болгон. Ал жерден түнөп үйүңөргө кеткенден көрү ушуну айтат элем. Үйүңүздөрдө тынччылык менен отуруп туруңуздар. Бүгүн кечээден байкалып атат, элдер түшүнүү менен үйлөрүндө отуруп атат. Ушу жаштар айрыкча чыдай туруңуздар, урматтуу мекендештерим.